Бирок ал тупик жерде жаныбызда кошуналарыбыз болуп үй салып алышкан алар. Ал жерге магазин ачканга болбойт. 4 сотук жер. Анан мен арыз менен кайрылган мэрияга, кайрылганда бир мэрия кетти жок, экинчи кетти жок. Анан алар Бишкекке жиберип уруксат, разрешение беришти. Архитектурага барганда эле архитектордун директори ал дагы текшерүү бергенде, текшерүү санэпидстанциядан барып болот, үй салып жайлоо кылганга болот деген уруксат берди. Анан ошол архитектурада Адыл деген мырза иштейт экен. Ошол Адыл деген мырзага келгенде эле жумушубуз токтоп болбой калды. Тиги квитанцияны алып кел, бул квитанцияны алып кел, канча акча төлөдүм, мынча чучук казык артап кел. Анан тиги эме 1 литр, 2 литр деп сүйлөшөт экен, өзүлөрүнүн секрет сөздөрү бар экен. Ошентип бизден кечке акча требует этти. Анан жана Адыл деген немең барбы? Кызмат. Орун басам. Канакей ал. Сен билең. Адыл, эгерде мындай, мына жалпы элдин көзүнчө айтып коеюн. Териштирүү иши башталса, абдан чатак болот. Эми тиги карындашыбызга муну алып кел, тигини алып кел деп айтканың үчүн эле өзүңнүн абириң менен эле арыз жазып кете бер жумуштан. Жасасыңбы? Иә. Бер микрофон. Жасасыңбы? Начальнигим айтса, жасасың. Жасасың. Айтпай эле өзүңө жаз да. Ушунча элдин көзүнчө жалпы Кыргызстанда угуп атса, федерал жетекчилиги угуп атса, анан кийин мамлекеттик мекеменин кызматкери катары орун басарсың. Анан эмне, курсагың ачкабы сен? Уят да бул эме. Уят иште эме мындайды. Арызыңды жаз да акырын кете бер. Анан кийин эме, жанагындай мыйзам бузуулар болсо, үй салып атасыңар, архитектура жана айтылган мыйзам баары тең текшерилет. Ал эметсе анан сен өзүң дагы ошого мындай жоопкерчилигиң алдында. А сен эми давай арызыңды жазып кете бер, бу жерден чыгып кете берсең болот. Бар. Айтсаңыз, кантип өтөсөм алдыма?